Тоолажа курортундагы ресторандан 12 адамдын сөөгү табылды. Шашылыш билдирүү. Ош Бишкек жолуна кар көчкү түшүшү күтүлөт. 15-16 декабрь күндөрү күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда кар күркүсү жана кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Бул боюнча өзгөчө кардалдар министрлиги маалымат таратты. Ага ылайык Бишкек-Ош унаа жолунун Ала-Бел ашуусу Чычкан Капчыгайында да кар көчкү түшүүсү, кар күркүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Мындан улам унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте коомдук тартипти бузууга шектүүлөр кармалды. Бишкек шаарынын Асанбай Кичи районунда 14 декабрда коомдук тартипти бузууга шектүү жарандар аныкталды. Бишкек ШИВИ тараткан маалыматка ылайык текшерүү иштерин жүргүзүү үчүн жарандар райондук башкармалыкка жеткирилген. Жыйынтыгында тараптар арыз жазуудан баш тартышты. Аталган маалымат Бишкек шаарынын Октябрь Диптин маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Шектүүлөр майда бейбаштык беренеси менен административдик камакка алынган. Соттун чечими чыкканга чейин алар райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Группировка келиптир да биз строго алып тура. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Грузияда Тоолажа курортундагы ресторандан 12 адамдын сөөгү табылды. Грузиянын полиция кызматы Гудаурдиде жайгашкан Тоолажа курортундагы ресторанда сөөгү табылган 12 адамдын өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. РИА Новости басылмасы жазгандай, алардын 11 чет элдик, бири грузин жараны болгон. Алардын сөөгү индиялык ресторандын 2 кабатындагы уктоочу бөлмөлөрдөн табылган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, каза болгондордун баары ресторандардын кызматкерлери болушу мүмкүн. Маркумдардын денелеринде зомбулук белгилери болгон эмес. Тергөө маалыматы боюнча электр жарыгы өчкөндөн кийин бөлмөнүн жанындагы жабык бөлмөгө генератор иштетилген деп айтылат билдирүүдө. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Окуянын так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Электр чубалгылардан алыс болуңуз. Бишкекте катуу шамал болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө жакынкы 1 саат аралыгында жана күндүзү катуу шамал болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн 15 декабрда ОКМ эскертти. Ага ылайык батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетет. Мекеме жарандарга дарактын имараттын жанына унаа токтотпоону жана электр чубалгыларынан алыс болууну эскертет. Катуу шамал учурунда коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга туш болсоңуз 112 кызматына токтоосуз билдириңиз. Чалуу акысыз жана күнү түнү кабыл алынат деп билдиришти.